Оор тагдырды башынан өткөрүп, 14 жылдан бери төшөктө апасын карап жаткан Айдана бүгүнкү күндө жардамга муктаж экендигин айтат. Ал апам 3 баласынан тең ажырап, анын күйүтү менен оорукчан болуп калды дейт. Атым Айдана Нарбаевна, 89-жылкы колом. Апам Байбосунова Шабыркүл. Биз элге кайрылып атканыбыздын себеби апам экөөбүзгө жардам берип коюңуздарды суранабыз. Апам төшөктө жатканына 13-14 жыл болду. Капталынан да жатпайт, бир гана чалкасынан жата алат, башка түрдүү жата албайт. Сахар менен ооруганына 17-18-20 жылдын жүзү болуп калды. Тайнем менен байкем, менден улуу байкем 82-жылкы байкем каза болгондон кийин ушинтип сахардан кийин сахары күчөп кеткен. Андан кийин дагы бир байкем бар болчу 78-жылкы Азамат абам. Ал Негизи канча туугансыз үйлөдө? 3. Мен жалгыз калдым. Дагы бир байкем бар болчу экен, ал кичинекейинде эле каза болуптур. Көз тийген деп айтат мамам. Бул менден улуусу 82-жылкы байкем машина коюп кетип каза болуп калган. 78-жылкы байкем бар болчу, мына декабрда уктап туруп эле жүрөгүнөн ойгонбой калды. Эң улуусу ошо байкем болчу. Азыр апам экөөбүз жалгызбыз. Балдарынан мен эле калдым, башка балдары жок. Азыр экөөбүз жашайбыз. Апамды караганга эч ким жок болгондугуна байланыштуу мен иштей албайм. Анткени тамакты өзү жей албайт, памперс кийет, сүйлөп атып шилекейине дагы чачайт, корком. Мен жоктом эмне болуп кетет деп. Ошон үчүн каяка барып, каяка чыксам да жанымда сүйрөп жүрөм. Өзүнүн коляскасы бар. Коляскасы менен чогуу экөөбүз күн түн чогуубуз. Азыр иштейин десем иштей албайм дейм, карап таштай турчу кишим жок. Кичинекей баланы көтөрүп бага бересиң да, чоң кишини антип карай албайсың. Кичинекей бала менен бардык жерге батып кете бересиң, колуңа көтөрүп. Апаң менен эч жака бара албайсың, эч жака бата албайсың да, өзүбүз менен өзүбүзбүз. Оорусу сахарный диабет, бул ошо стресстен, шоктон болчу оору деп булгам. Эндокринологдордон биз больницага көрүнүп жаткан жерлерден чынан бул байкем менен тайнем каза болгон убактарда сахары күчөптүр. Ошо бойдон сахар азыр эми көп жылдан бери төшөктө жатканына байланыштуу, каны коюу болгондугуна байланыштуу, постоянно төшөктө жаткандыгына байланыштуу бул денесинде адаптический дерматит менен сахарный пузырь деген жара экөө бир моментте чыгып атат. Бутунун, ийиңдеринин терилери сыйрылып, ушу ачык, открытый рана болуп калат. Оңой менен алды айыкпайт. Бир жери сыйрылса 4 ай, 5 айга чейин айыкпайт. Эми дарылап эметип турсак, ошо 4 ай, 5 айда айыгат. Эгер дарыга шартыбыз жок болуп каралбай калса, бир топко эле айыкпайт да. Мурун өзү толук даңкылдаган аял болчу. 100 килограмм болчумун деп айтып калат өзү. Мен деле эсимде, элес буласы эсимде. Стройкада иштечү, аябай тың болчу да, аябай тың болчу. Ушу кийин эле ушинтип эле баспай эле жатып калды да. Эч ким ойлогон эмес да, ушу убагында даңкылдап жүргөн аял ушинтип төшөгө түшүп калат деп. Аракет кылып, эме кылат, кыймылдап чейин, бирок ушу үмүт жок да, басат деген үмүт жок. Но жок дегенде ушу баспаса дагы ичкен жегенин күчтүүлөп, кичине көңүлүн көтөрүп, барам деген жерин алып барып, көңүлүн көтөрүп койсомбу дегенде колумдан келбейт да деп. Жок дегенде таянып, таяк таянып басса. Эми азыр мен жалгыз калдым да, мисалы мамам экөөбүз эле калдык. Жалгыз эмесмин, жалгыздык бир гана Аллахка таандык, бирок эме да мындай
Apaң басат, жүрөгүңдү бер десе бермекмин. Азыр апамдын ойноп күлүп тояштарга бара турган эмеси да, жашы ушул жашта азыр ушу 65 жаш мына. Анан төшөктө жатат, байкушум 4 дубардын ортосунда эле да. Эч жака чыга албайт. Тояшка деле барып катышыбыз эмебиз жок, катышпайбыз деле да, өзүбүз менен өзүбүз эле. Негизи сүйлөй алабы? Сүйлөйт мындай. Эбелери сүйлөйт да. Мисалы, чай бер. Анан кунт коюп уксаң мындай сүйлөгөнү түшүнөсүң, бирок ыйлай берет да, зоп да бар да. Ошондон болуш керек, ыйлай берет. Анан мен эшикке чыксам же мындайраак бир аз бассам, магазинге кетсем, өзү деле айтат да, мынтип энесин күткөн баладай болуп күтөм, сен кайра үйгө келгиче жүрөгүм жарылып кетчүдөй болуп атат, жүрөгүм жарылат депчи. Мени дагы эметет окшойт да, аяпчы багы. Өзү деле айтат, мен ушунча жашка чыктым, бирок балдарым 40-тан ашкан жок, 50-ге жеткен жок, балдарым каза болуп калып атат деп элечи. Кудай андан көрөк мен жанын алса болмок деп жалынып сүйлөнөт угам мен алардын баарын элечи. Анан эмне дей алам, жүрөгүм, мен деле жүрөгүм ооруйт, переживать этем, бирок колумдан келбейт да, эчтеке кыла албай элечи. Карап туруп, энең ооруп атканын карап, энең тамак иче албай атканын көрүп туруп жүрөгүң ооруйт. Азыр 3-4 күндөн бери мына грипп болуп, мурдуларына жара чыгып, өпкөсүнө какыртылып кыйналып атат да. Ошондой эле катарынан балдарынан ажыраган энесинин абалы тууралуу буларга токтолду. Ушу байкем каза болгондон кийин 1 ай, 1,5 ай иче, ушу 1,5 айга деле жеткен жокко дейм. Эми 1,5 айда ушу арбактар менен сүйлөшүп, атам да машина коюп кетип, атам да каза болуп калган, ошо атам менен сүйлөшүп, өзүнүн каза болуп калган бир туугандары бар, ошолор менен сүйлөшүп, ушинтип эме алганда, аябай катуу ооруганда биз коркуп, баягы мен азыр экөөбүз эле жатабыз, анан кийин эне каяктан көрүп атасың, мен ким атам менен сүйлөшүп атасың, атаң бут жагында отурбайбы деп ушинтип сүйлөшүп калганда, открыто элечи. Анан кийин мен коркуп үйгө мышык алып келдик. Мышык ошондойлорду көрөт дегенденчи, анан балким баягы энем эркелеп эме кылып атабы десек, жок, энем каякты карап сүйлөсө, мышык ошол жакты көздөй чуркап, ошо кошо белги бере баштаганда, анан кийин биз Бөкөнбаев айылынын Төрткүл деген айылында, Бөкөнбаевка жетпей, Бөкөнбаев айылына жетпей, 1 айыл жетпей, Төрткүл айылында Максат деген бир молдо бар экен. Жаш эле байке экен, жакшы экен аябайчы. Ошол молдого көрсөтүп дем салдыргандан кийин ушунусу токтоду да. Азыр антип эч ким менен сүйлөшпөйт. Урушуп, нервиштетип, 6-7 суткалап уктабай калган күндөрүбүз болгон. Мен бир туугандарым жоктугун бар кезинде баркын билчү эмесмин, чын. Азыр жок болгондо билинет, анткени жалгыз көтөрүп, жуунтуп, жалгыз байкем барды экөөбүз эки жагынан көтөрө калып, жеңем жардамдаша калып, ушинтип эле жуунта койчубуз. Азыр оор эле жуунт көтөрүп, тем более тазикке салып жуунтам, кайра көтөрүп чыгам, көтөрүп баратып экөөбүз чогуу жыгылабыз. Келатып чогуу жыгылабыз, сууга жуунуп барат жыгылабыз, кээде нервиштетем, кээде ыйлайм. Эмне болсо да, төрүмдүн көркү да, жанымда болуп турганы, күлүп турганы, ушу баспаса дагы жанымда сүйлөп турса, кээде кеңешем, мен эмне тамак жасап жейли бүгүн, эмне кылалы десем, көңүлү бар кезде мынтели, тигинтели деп калат, көңүлү жокто сүйлөбөй калат. Мен бир туугандарым жоготуп, мен ушунча эметип атам, жалгыздыгыма эме кылыпчы, анан эне үчүн баланы жоготуп коюш бул өтө эле оор болуш керек. Балдарынан жалгыз ушу кызым калды деп ыйлап кээде өзү эме кылат. Мен сыртта келатсам өзү сүйлөнүп аткан болот. Мен өмүрүмдөн алып ушу кызыма бер депчи.
Өзүбүз жалгыз жатканда корком, кээде түн ортосунда туруп тыңшайм, дем алып атабы депчи. Өзүмдү өзүм кармайм, өзүмдү көп нерсеге даярмын дей берем, бирок даяр эмес экенимди кээде билем, анткени дем алып атабы деп тыңшайм. Түн ортосунда турчу, Кудай сактасын, бирдеке болуп кетсе мен жалгыз башымам, эмне кыла алам? Кантем, каякка кайрылам, кантем депчи. Настроениясы жакшы болуп, жуунтуп, көңүлү көтөрүлүп калган убакытта сүйүнүп калам, эй күчүм десе, кичине болсо да тамак жеп калды. Бир кашык болсо да көбүрөөк тамак жеп алды депчи. Азыр ошо кээде тамак жебей коет, алдап солдоп экөөбүз бири-бирибизге эркелешебиз, урушабыз, ыйлайбыз, таарынабыз, ошондо тамак жейбиз. Биз азыр ушу жок дегенде мен эми элден көп деле көп мындай чоң эмени үмүт этпейм. Ар кимдин өзүнүн рызкысына жараша, Аллах таалам ниетине жараша берсин. Менин бир эле суранычым ушу апам көзү тирүү кездеринде барам деген жерине барып, жок дегенде тамагын ырыстуураак берип алсам деген үмүтүм да, башка деле эмем жок. Элдин жылуу сөзүнө муктажмын мен чындыгында. Бир тууганым болбогондон кийин, бир тууганым болсо айтмакта, мисалы, мама кел, ошо бир тууганым карачу буга чейинчи. Андан кийин азыр бир тууганым жок, мен карап атам да. Бир туугандын эмеси жаман экен. Бар болгондо баркын билбейт экенбиз да. Жокто анан кийин ыйлап сыктап билип калат экенбиз баркынчы. Азыр ошо кыргыз элимге кайрылуумдун себеби бизге жардам берип, колдоо көрсөтүп берип коюшу. Ошо азыр больницага жаткызышыбыз керек. Көзү да жакшы эметпей атат. Ошо көзүн көрсөтүп, жок дегенде дарылатып алсам, сахары түшүп, эмеси жана денесиндеги жаралар азайып калат да. Ошого эле эме, потому что териси сыйрылып, таң аткыча уктабай уулуп чыгат да, сыздапчы. Ал жөнүнө колуңа ийне кирип кетсе эле кандай өрөйт, анан денеңдеги тери сыйрылып кетиш, бул аябай эле эме да, оор. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.